Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Сиздер менен кайрадан Каймак Шоу каналы. Мына ушундай малиновый варенье менен тарталетке жасадым эле, аябай сонун болот экен. Анда акырына чейин көрүңүздөр. Балдарыңыздарга сөзсүз жагат. Песочный камырды мен жасап алганым, муздаткычка сактап койгонмун. Песочный камырдын ссылкасын видеонун түбүнө таштап коемун, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Формага ушинтип тизип жайып чыгабыз. Жүз 80 градуста 20-25 минутта бышырабыз. Ал эми камырыбыз бышканча биз белокту айландырып коебуз, төмөнкү скоростуна коюп. Белок айланып турат дагы, биз сироп кайнатабыз. Сироптун даяр болушун билүү бул кайнап аябай коюу болуп калат. Же термометр менен билсеңиздер болот. Сироп кайнап коюу болуп калганда вилканы алабыз дагы. Мына ушинтип мен көрсөткөндөй кылып үйлөсөңүздөр шариктер пайда болот. Эгерде шариктер пайда болгон болсо, ушинтип видеодогудай болуп түшкөн болсо, анда сироп даяр. Эгерде шарик пайда болбосо, анда дагы кайнатышыбыз керек болот. Миксердин скоростун жогорулатып, сиропту белокко куябыз. Өтө акырындык менен куюш керек, антпесек сироп түбүнө эле жабышып калат. Бир аз кычкылыраак таам болушу үчүн мен бир аз лимонный соктон кошуп койдум. Эгерде сиздерге жакпаса, кошпой койсоңуз деле боло берет. Бирок лимонный сок кошсок дагы аябай сонун болот экен. Эгерде сиз буга чейин жасап көрө элек болсоңуз, бир аз кыйындай түйүлүшү мүмкүн, бирок аябай оңой жасалат жана бат жасалат. Мен малиновый вареньеден жасадым. Сиздерге кайсы варенье жакса, ошодон жасасаңыздар болот.
Видеону акырына чейин көргөн болсоңуз ыраазычылыгымды билдиремин. Эгер жаккан болсо каналга катталып, лайк, комментарий калтырып, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз.